Ошондой эле эл аралык эне тил күнүнө карата иш-чара Бишкек шаарындагы номер 25 жалпы билим берүү орто мектебинде да өттү. Ага Борбор калаанын 5 мектеби жана балдар чыгармачылык өнүктүрүү борбору катышып, эне тилдин жашоодогу эбегейсиз ордун даңазалашты. Иш-чараны Ленин райондук ички иштер бөлүмү жана балдар өспүрүмдөр иштери боюнча инспекциясы уюштурган. Кечеде ар улуттун тилинде ырлар жаңырып, концерттик программа менен коштолду. Мындан сырткары кол өнөрчүлүк көргөзмөсү да уюшулган. Жыл сайын өткөрүлүп келген саамалык улуттун улуу баалуулугу эне тилди урматтоого үндөп, өсүп келе жаткан муунга аны маданий мурас катары калтырууну көздөйт. Ар бир тил өзүнчө кыйык, өзүнчө керемет. Кыргыз эли да улуу эл катары өз тилибиздин түбөлүктүүлүгүн сакташ үчүн ар бирибизге өзүбүздүн салымыбызды кошуубуз зарыл. Анткени улуттун башаты бул улуу эне тили. Урматтуу кыргыз элим, сиздерди Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын өздүк курамынын жана өзүмдүн атымдан 21 февраль бүткүл дүйнөлүк эне тилдин эл аралык күнү менен бардыгыңыздарды куттуктайм. Ал иш-чараларда мектептин окуучулары жана Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер башкармалыгынын өздүк курамдары дагы активдүү катышып өткөрүп жатабыз. Тил деген бул биздин маданий мурасыбыз. Тили жок эл болбойт. Бул ар бир ушул иш-чаралардын негизинде бул дагы ар бир мектептерде, биздин райондун аймагында мектептерде, акимияттарда дагы ушул элдер жарандардын арасында территориалдык башкармалыктарда дагы иш-чаралар өтүп жатат.